Ассаламу алейкум, ардактуу мекендештер, такси коллегалар, агалар, эжелер, илиндер, карындаштар. Бул видео таксиге жаңыдан чыксам, таксидеги жумуш кандай иштесе болобу, эмне кылыш керек, коркуп атам чыгыштан деп жанагындай ойлонгондор, ошентип сурагандыр бар да. Ошолорго видео, мындай айтканда, видео информация деп чечейин деп, тартайын деп чечтим. Анан такси негизи өзү такси бул мурда өзүң машинаң болсо эле там попутка алып чыгып кете турган жумуш болчу. Азыркы учурда өзүңүздөр билгендей эле, өзүңүздөр байкап көргөндөй эле таксиге тоже уже как положено документтерди чогултуп, таксиге иштей турган адамга керектелүүчү маңыздар, керектелүүчү качестволор бар, менде ошол нерселер бар деген нерсени далилдеп берип туруп, анан кийин жумушка чыга турган немеге келип калдык. Достижение десем адашпасам керек, себептен бул эми коопсуз да. Өзүбүздүн эле элибизге өзүбүзгө эле безопасность болгон бул жакшы нерсе. Анан кийин ошол документтердин арасында там 083 деген азыркы учурда эң эле популярный документ ошол болуп атат. 083 алыш үчүн военный билет керек экен, ОМС кылыш керек экенсиң, анан кийин 083 тапшырат экенсиң. Эми пока что менин райондагы больница ошондой деди. Анан аны тапшыргандан кийин гана сен ошо праваңды либо өзгөртүп алат экенсиң, либо праваңды жаңы алып атканда ошол документти иштетет экенсиң, либо азыркы 1-февралга чейин лицензия кыл деген тоже ошол документ керек. Но это ладно. Бул со стороны карап кое берели. Жанагы несудимость деген нерсе дагы бар да. Ошол судимосттун мисалы үчүн ар кандай категориялар бар экен да. Жеңил, оор, татаал, там жеңилирээк, же жеңилге чейин, же жеңилден кийин, же жеңил менен ортосунда дегендер. Ошол категориялар тоже влияет этет экен. То есть получается кандайдыр бир категориялар өтүп кеткен болсо, такси кызматында иштеген такыр болбойт экен. Ал кайсы беренелер менен, кайсыл мындай айтканда жанагы преступный эмеси кандай экен белгисиз, потому что аны документти тапшыргандан кийин сени ошол керектелүүчү мекемелерден сурайт экен. Короче, бул ушундай, бул ушундай соттолгон, буга берилбейт деп. Муну ал жактан ответ келет экен, короче. Анан таксиге жаңыдан чыгамын, такси өзү негизи кандай, оңойбу, оңой эмеспи, мындай пассажирлер кичине жиндирээк болот экен, же там картадан адашып каласың, же точканы туура эмес коюп экен дейт. Ал нерсе бар, ал нерсе туура. Бирок биринчи 2 күн, 3 күн чыккандан кийин ал нерсени уже мындай өздөштүрүп, кийин уже түшүнүп, мындай айтканда немеге толкунга кирип кетесиң да, кете бересиң дальше. Анан арендага иштеген адам, мисалы үчүн машинаны арендага алып иштейт да, 80% кыргыздарчы азырчы, Кыргызстанда имеется в виду. Ошолордун 80% арендага иштегендер саатына 450-500 табат да. 12 саат иштеген болсоң, мисалы үчүн полный график менен, бул деген нерсе 5,5 миң табасың, общий доход. 5,5 миңден кемитесиң, там аренданы, газды, суу пулары менен кошуп, эми образно примерно 3 миң болуп калат деп коелу. Ошону чөнтөңгө сен 2,5 миң калат. Чисто чөнтөңгө. Бул факт тоже. Так, дагы кайсы? Көбү арендага, көбү выкупка, көбү эмеге минет, лизингке алып минишет. Ар бир адам жанагындай өзүнүн немесине карайт экен да. Возможность болгон адамдар өзүнүн машинасы менен айдап жүрөт, мисалы үчүн, бирок өзүнүн машинасы болгондо эми жанагындай го, өзүнүн машинам болгондо калаганды иштейм дейт. Туура эле. Анын көбү таксини мындай айтканда, мен өзүм начальникмин, өзүм график коем, өзүм свободный режимде иштеймин, ошол үчүн мен таксинин кызматын тандаймын, таксиде иштейм келет деп көбү ошол жерден адашат да. Таксиде эң көп начальник таксиде өзү негизичи. Биринчи сен эң главный хозяиндин, эң главный сен боссуң, бул Яндекс болот. Сен иштеп аткан приложение болот. То есть эгерде сен кандайдыр бир косяк кетирген болсоң, ошол сенин боссуң сени 2 саатка, 4 саатка, 1 суткага, 1 күнгө, 1 айга блокко тыгып коюш мүмкүн. Берки начальник дегендерин бул пассажирлер. Заказ кылган адам сени заказ кылып атат. Сен заказ кылып, сени күтүп атат. Сен ошол жака барышың керек. Сага берилген убакыт бар. Ошол убакытта сен жетип барып, ошол пассажирде отургандан кийин пассажирге жакшы сүйлөшүң керек. Себеп дегенде ошол пассажир чоң боско
сен жөнүндө туура эмес же жаман маалымат берип койгон болсо, ошол маалыматты чоң босс без далил эле сени сразу жаман көрүп туруп сага минус коюп коет да. Бул деген Яндекс сени блокировка кылып коюшу мүмкүн. Ошол үчүн такси эч качан свободный график эмес, эч качан жана начальник жок, өзүм хозяин деген жумуш эмес. Ошондон бир тактап билип койгула, жанагы ошентип ойлоп көбү ошондой мен өзүмө график кылып түзөм деген адамдарчы. Себеби сен арендага машина алып аткандан кийин сен өз графикке туш келесиң, потому что сен аренданы төлөшүң керек, эмени газ, пас, расходторду иштешиң керек. Ошонун баардыгын табыш үчүн сен графикке отурасың. То есть 10 саат, 12 саат, 14 саат, ар ким ар кандай. Ошол графиктин үстүндө иштеп, и сен получается подчиненныйсың да. Сенде күнүнө мисалы үчүн канча заказ болсо, сенде ошончо начальник болот. Образына 20 заказ кылган болсоң, сенде күнүнө 20 начальник болот. 20 начальниктин 20 характери бар да. Ар бир характерине туш келишиң керек. Ар бир характерин ойлонушуң керек. Ар бир характерин карашың керек. Анча-мынча сабырың чыдабай калса, анча-мынча нервиң жокорак болгон болсо, сен не только ошол күнүңдү өзүңө мындай жаман кылып бүтүрөсүң, но еще плюс келечегиңе тоже блокировка туш болуп калышың мүмкүн да. Туш болуп калган болсоң, бул деген нерсе сен уже официально Яндекске иштеп аткандан кийин, таксиде иштеп аткандан кийин, сен документтер чогултпайсыңбы? Ошол документтер сенин полный историяңа калат да. Ошол үчүн такси азыркы учурда тоже бир кандайдыр бир кесип болуп калды. Ошолну байкаштырып, карап, анан көрүп, анан кийин ойлонуштуруп эме кылсаңар болот. А так таксиде иштеп, таксиге жаңыдан чыгамын, кандай парктар жакшы, наркы берки деген суроолор болот. Парктар өтө эле көп, аябай эле көп парктар. Лицензированный парктар бар, лицензиясы жок парктар бар, подключкалар бар. Ошол подключкалардын бирөөсү Эксперт парк деген парк. Эксперт паркка кошулуп туруп 2%, 4 сом, 50 сом күнүнө. Грузовой тариф, доставка, бизнес. Короче, Яндекске бүт кошула турган тарифтердин баардыгы ушул Эксперт паркта бар. Ошого кошулуп, эгерде иштейм десеңер, ошол паркка кошулуп иштесеңер болот. Бонус дагы берет. Фотоконтроль өткөндөн кийин балансыңар бонус алып берет. Жана ушул Эксперт паркта рефералка деген сөз бар. Рефералка деген сөз бул сен атыңан келген адам иштеп жатса, ошол адам тапканын процентин сага тоже чыгарып берет. Мароккодо, Казакстанда, Россияда, Кыргызстанда иштеген өтө чоң парк, Россиянын прямой өнөктөшү. Ошол үчүн кимде ким эгер кошулган болом деген ушул жака астына калтырып коем эмени описанияны. А так ошол жигиттер, айымдар жана мырзалар, такси кесиби тоже определенный бир навык дагы керек. Ийгилик барыңыздарга.